Матраимов кече ким жанынан кармалганын билбейт дейсиңерби? Матраимов азыркы убакта каякта экенин билбейт дейсиңерби? Мен Өмүрбеков Бекзат Матраимовду уур экенин айтып койсом, бир пост жазып койсом, Матраимовдун тарапташтары мени тепкилеп кеткениңер бул туура эмес. Матраимовдун тарапташтары, мен Матраимовго душман эмесмин. Матраимов мамлекет тоногон ал жашыруун эмес. Матраимов өзү сотто тастыктап далилдеп 2 миллиард төлөп бергени, мен коррупционермин, уурум дегени бул факты. Ушул убакытка чейин мени патриот деп эсептеп келип, Матраимовдун уур экенин айтып койсом, мен патриот болбой калат экенмин. Матраимов акча көп чындыгында. Оозуңан чыккан нерсени алып берет. Машина десең машина, үй десең үй. Ташиевдин өмүрү, Садыр Жапаровдун өмүрү чындыгында коркунучта. Булар 30 жыл өмүр бою мамлекетти тоноп келген уурлар менен күрөшүп атат. Матраимов 6 жыл мурун кеткен менен Матраимовдун системасы кеткен эмес. Матраимовдун системасына 23-жылга чейин жашап келген. Ал системаны келип Садыр Жапаров келип, ошол системаны сындырган, кантип уурдаган булар. Матраимовдун убагында 35-40 миллиард годовой эмес, жылдык отчету 35-40 миллиард сом менен жабылчу экен. Садыр Жапаров келгенден кийин 70 миллиард сомго көтөрүлдү. Атамбаев менен Сооронбайдын убагында эмне үчүн булар мушташып кеткен? Эмне үчүн булар мойтуп урушуп кеткен? Билесиңерби? Таможнядан чыгып аткан акчаны, Атамбаевка келип турган акча кан буугандай буулуп туруп, Асылбекке Сооронбайга өткөн ошол акча. Ошонун себебинен булар кырылышкан, ошонун себебинен урушкан, ошонун себебинен экөө эки ажырым болуп, эмне үчүн Сооронбайды алып келген? Анткени Сооронбайды каалагандай калчап, ары дагы бери да калчаганга мүмкүнчүлүк болгон. Атамбаев ойлогон, мен кой ташта жатып алып эле Сооронбайдын тизгинин оңго солго бурам деп. Ошол акча талашып, ошонун айынан уруш чыккан. Мындай айтканда Матраимов бул эме болгон, кошелек болгон, ошол кошелектү талашып булар урушкан. Матраимов өмүрүндө бизнес жасаган эмес. Азыркы убакытта бизнес жасап, аргинг акчаларды салып коюп, бензиндерди таштырып, тиги базарларды аштыртып, торговый центрларды аштыртып койгонун, строительный фирмаларды аштыртып, Кыргызстанда, Дубайда иштетип атканын баарыбыз билебиз. А бул бажыга чейин ушул ишти жасап жүрсө, анда башка суроо эле. А бул бажыдан кийин жасап атат бул. Миллиарддарды, миллиондор жашагандан кийин. Атамбаев Мадумаровдун тарапташтарына монтөл айткан. Мен айтып коеюн ушуну бир. 15 жылы гитара деп туруп өткөрбөй койгон. Эмне үчүн Мадумаровдун тарапташтары барып туруп ошондо ызы-чуу чыгарган эмессиңер? Ошондо Атамбаев сен сөөкүрсүң, сен Атамбаев мындайсың, алкаш сен уурусуң деп айта алган эмессиң. Анткени ал алкаш полный бүттүңөрдү упокойт этип баарына камап салмак. Уурун ууру деп баалайлы. Бандитти бандит деп баалайлы. Эл уулун эл уулу деп баалайлы. Миллиарддарды, миллиондорду тоногонсуңар. Учур келди, давайте куса турган убактыңар келди. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Кече Матраимов боюнча 28 миллиард сом долларга бөлгөндө 400 миллион доллардын тегерегинде уурдалганы Кара суу бекетинен гана аныкталды деп бир пост жазгам. Ошону жазгандан кийин Матраимовдун тарапташтары, Матраимовдун фейковый командалары бүтүндөй мени тепкиге алып жатып калышты. Бирок бир суроо жаралат. Райым миллион деген ат. Бул бажыда зам болуп жүрүп эле. Бажы схемасын полный бүттүгүн, уурлук жолунун баарын түшкөн Матраимов кени, бул бүтүндөй кыргыз элине жашыруун эмес. Матраимов Салымбековго окшоп, же жана бир башка бир бизнесмендерге окшоп, өмүр бою бизнес жасап, Дордойду тургузуп, же Ош базарды тургузуп, же жана башка бир жерде тургузуп, бизнес кылып жүргөн адамдардын бири эмес. Матраимов мамлекеттеги акчаны президент анын тегереги ошолор менен бөлүшүп жүргөн, ошолор менен коррупциялык чоң мафияны түзгөн,
адамдардын бири. Бирок Матраимов урдаганын урдуп алып, жегенин жеп алып, телеканалдарды, сайттарды, Facebook тармагын жана башка соцсеттин полный бүттүгүн колго алганын баарын билебиз. Булардын семейлерди каерде отурганы, кандай иштейт экенин полный бүттүгүн билебиз. Бирок мен Өмүрбеков Бекзат Матраимовду уур экенин айтып койсом, бир пост жазып койсом, Матраимовдун тарапташтары мени тепкилеп кеткениңер бул туура эмес. Силер мына Facebook'ta жүрөт журналист болуп, өзүн журналист эсептеп, Назар Ньюстун директору Гүлжан Каримовна деген. Ким акча берсе, фейк маалыматпы, фейк эмес маалыматпы, туура маалыматпы, туура эмес маалыматпы, жалганбы же чынбы, полностью бүттүгүн чыгарып берет. Ал Назар Ньюс кимдики? Матраимовдун кол баласы, Матраимовдун юрий отделы, Матраимовдун Назар Ньюс сайты. Бул жашыруун эмес. Бирок мыйзамдуу өлкөдө, урматтуу элем, мыйзамдуу өлкөдө өнүгүүсү болот. Бир гана Матраимов кара суу гана бекетинен таможнядан 28 миллиардты чөнтөгүнө кымырып алганы, мамлекет боюнча канча деген миллиарддардын баарын, миллиондордун баарын жутуп алганы айдан ачык белгилүү. Бирок мыйзамдуу өлкөдө мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылып, мыйзам чегинде мамлекетке чеберип, мамлекетке полный бүттүгү мүлктөрү алыныш керек. Бирок Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Жапаров Нуркожоевич экөө эл үчүн иштейли, элди бутуна тургузалы, мамлекетибизди бекемдейли, чек араларыбызды чечели, ушу армиябызды күчтөйлү, зарплатабызды көтөрөлү, пенсия пособияларды мындай кылайлы, баардыгы катастрофа менен жашабай бүттүгүн ордуна коелу деп атса, Матраимовго окшогон уурулардын фейк-бот троллдору, Атамбаевго окшогон уурулардын фейк-бот троллдору, башка Кубанычбек Кулматов мурда мына иштеп кеткен бажыда, ошого окшогон Албек Ибрагимов мурдагыл ууру жегиштерин полностью бүттүгүн кустуруп, жеген ичкердин баарын кайтарайын десе, элдин уулу деп чыгып алганыңар бул вообще туура эмес. Мен ушул убакытка чейин ошо Гүлжан Каримова менен мындай мамилем деле жок, бирок саламым түз. Ушул убакытка чейин мени патриот деп эсептеп келип, Матраимовдун уур экенин айтып койсом, мен патриот болбой калат экенмин. Сен чыныгы патриот болсоң, Матраимов болобу, башкасы болобу, полный бүттүгүн айтсаң, сен чыныгы патриотсуң. Мен Матраимовду айтсам же башканы айтсам, мен казаныма бирөө аш салып берген жок. Мен каалайм мамлекет өнүккөн өскөнүн каалайм. Мен Япония мамлекетин көргөн, мынаки Сауд Арабияны көргөн, Дубайды көргөн, башка дагы Кореяны көргөн, 15тен ашык мамлекетке бардым. Жанубызда мына Турция жана башка мамлекеттерди көргөн адам катары. Мен да ошол мамлекетим ошондой өнүксө экен, өссө экен деп тилейм. Бирок, урматтуу кыргыз элим, Ала тоонун ар жагында жатып алып, жалган информациялардын баарын таратып, бажыда мына мунулар басып алды, бажыда тигилер басып алды, бажынын баарын тоноп атат дейт. Матраимовдун убагында 35-40 миллиард годовой эмеси жылдык отчету 35-40 миллиард сом менен жабылчу экен. Садыр Жапаров келгенден кийин 70 миллиард сомго көтөрүлдү. 35 миллиард сом бирөөнүн чөнтөгүнө 500 миллион доллар түшүп турган деген сөз бул. Ошондо Садыр Жапаров менен Ташиев келгенден кийин ошол тем более бажы тармагын урдап жеп атат, баарын талкалап атпайбы, Тилекбат Хренов дегенчи. Ошондо 35 миллиардты булар каяктан кошту? Булар урдабаган үчүн, жебеген үчүн, мамлекеттин казынасына кол салбаган үчүн мамлекетте өнүгүүсү жылуу 100%га болуп атат. Ушундай жалган бир информациялардын баарын таратып, мына жерлердин баары Кытайларга берилип кетти, мына Кытайларга муну өнтүп атат, тигинтип атат, мына бир туугандары бул жерди басып алды деп аткан полный бүттүгү фейк жалган маалыматтар. Садыр Жапаров жакшы ниетте бир тууганын ошол схеманы, Матраимов кандай схема түзүп кантип урдаган экен, ошолордун баарына бөгөт коелу, ошолордун баардыгын ушул кан буугандай бууайлы деп
учурунда бир туугандарын көзөмөлдөтүп барып үстүртөн көзөмөлдөтүп каерден урдуп аткан полный бүттүгүн караткан чыгар. А бирок ал жерге барып алып долияда отуруп сен бияка сен тияка деген жок. Азыркы убакта бажы көзөмөлдөнүп полностью бүттүгү камера менен бүттүгү онлайн менен көрө турган болгон. Мисалы Матраимовго окшоп, Атамбаевдарга окшоп, Сооронбайларга окшоп, Асылбектерге окшоп, башка ууру коррупционерлерге окшоп, булар 1000 машина өтсө 700 чөнтөккө 300 мамлекетке деген эмес. 1000 машина өтсө 1000дин полный бүттүгү бажы төлөсүндө полный бүттүгүн камералар менен бүттүгүн онлайн кылып баардыгын заманбап кылып атканы бул алардын актыгы, алар коркпой иштеп аткандыгы. Алар корко турган болсо, зачем камераларды коет? Камералардын баарын эчтеке койбой эле койсо болмок. Ошо урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, Ала тоонун ар жагында жатып алып Кыргызстанга эчтеке жасабаган, Кыргызстан эмес, өз үй бүлөсүн эчтеке жасабаган, өз үй бүлөсүн бага албаган, өз үй бүлөсүн көрө катын сүйрө албаган, тарта албаган адамдардын тилин алыштын кереги жок. Мынаки бажыдагы коррупцияны көрүп атасыңар. Айтып атат Матраимовдун тарапташтары, ал кеткенине 6 жыл болду деп. А Матраимов менен Камчы Көлбаевка байланган, ошолор менен ар дайым байланышта турган адамдар бажыда 50 адам аныкталбадыбы кече? 50 адам жумуштан четтетилбедиби? Матраимов 17-жылы кызматтан кеткени менен, ал Матраимов кеткени менен Матраимовдун системасы ал жерде кеткен эмес. Ал системаны келип Садыр Жапаров келип, ошол системаны сындырган, кантип урдаган булар. Мен билем, мына мен билем. Кимдерди даярдаган, каяктан канча урдаган, мынаки тигил эмеден Эркештамдан канча тигил башка Оштогул Достуктан канча, Кара Суудан канча, мына Канттагыдан канча полный бүттүгүн билем мисалы. Кандай булар схема уюштуруп койгон полный бүттүгүн. Мына бул жерден транзиттеп туруп, бул жака киргизип туруп, ушу жерден алып калып туруп, полный бүттүгүн алып барып жанагы документтерин фальшивый кылып туруп жеткирип аткан бүттүгүн билебиз. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, Матраимов 6 жыл мурун кеткени менен Матраимовдун системасы кеткен эмес. Матраимовдун системасы мына 23-жылга чейин жашап келген. Кан буугандай бууду мисалына кече 35-40 миллиард менен мына Матраимовдун убагында бюджет жабылып, кечирим сурайм, чалып калды. Таможня жабылып аткан болсо, мына Садыр Жапаров келгенден 21-22 мынаки ушул жылдары 70 миллиард сом менен жабылып атат. Мына 23-жылы 103 миллиардка көтөрөбүз деп аракет кылып атат. Эми 103 миллиардка көтөргөн адам коррупционерби, же 35-40 миллиард сом менен жабып жүргөн Матраимовдун, Атамбаевдин схемасы, уурулардын жолу адалбы? Кимиси урдуп атат? Салыштырып көрөлү. Мына 23-жыл Кудай буйрса, Кудай кааласа, бажы тармагы 103 миллиард менен жабылат мына быйыл. Ушул менен арайынтыралып атат. Азыркы убакта 78 миллиардка жетти. Мына да бир канча ай бар, ошондо Кудай буйрса мына 103 миллиардка жетет. Эми Матраимов акча көп чындыгында. Оозуган чыккан нерсени алып берет. Машина десең машина, үй десең үй. Биз билебиз, мисалы Алканованы кандай эмелер менен эметип салган, үй жайларын берип, машиналарды берип, шайлоолорго катыштырып тиги болгон полный бүттүгүн билебиз. Бул эми жашыруун эмес. Бул факты булардын бардыгы. Кече мекеним Кыргызстан кандай барганын, мекеним Кыргызстан Сооронбайдын убагында экинчи адам болгону, Атамбаев менен Сооронбайдын убагында эмне үчүн булар мушташып кеткен, эмне үчүн булар моюнтуп урушуп кеткен, билесиңерби? Бул жерде азыркы убакта Садыр Жапаров менен Ташиевди урушат, мына ошону күтүп атабыз деп Тилекмат Хренов айтып атпайбы? Булардын ортосунда бийлик талашуу жана байлык талашуу, мансап талашуу жок. Таможнядан чыгып аткан акчаны, Атамбаевка келип турган акча кан буугандай буулуп туруп, тигил эмеге Асылбекке Сооронбайга өткөн ошол акча. Ошонун себебинен булар кырылышкан, ошонун себебинен урушкан, ошонун себебинен экөө эки ажырым болуп, мынаки. Эмне үчүн Сооронбайды алып келген? Анткени Сооронбайды каалагандай калчап, ары дагы бери да калчаганга мүмкүнчүлүк болгон. Атамбаев ойлогон, мен кой ташта жатып алып эле Сооронбайдын тизгинин оңго солго бурам деп.
А бирок Сооронбай өзү ага макул болмок, ошону жасамак. А бирок анын бандит бир тууганы, мен бандит деп атканымдын себеби колу канга малынган Асылбектин иштери бар. Аны мен аябай жакшы билем. Асылбекти, Сооронбайды тилдеп койгон адамды жындыкканага алып барып туруп ас өлтүрүп койгондорун билем мен. Булар ушундай шакал болгон, булар ушундай бандит болгон, булар ушундай ууру болгон. Эми мына айтайын. Ошол акча талашып, ошонун айынан уруш чыккан. Мындай айтканда Матраимов бул эме болгон, кошелек болгон, ошол кошелектү талашып булар урушкан. Эми Матраимовдун тарапташтары мен чындыкты айтсам мени жаман көрбөгүлө. Мен ар дайым чындыкты айтып жүргөм, жана айтып берем. Матраимовдун салып берген тигил муфтиятка салып берген нерсесин бул чын, бул жакшы. А бирок көпчүлүк адамдар туура эмес баалады. Канча ырчылар отказ берди. Бекер барып мындайга чакырган, тигиндеге чакырган деп. Значит, Матраимов коррупционер экенин сотто өзү тастыктап далилдеп атат. Бир иши менен далилдеп атат. Бир иши менен мойнуна алып мен коррупционермин деп 2 миллиард сомду төлөп берип атат. Значит, Матраимов өзү коррупционер. Матраимов өмүрүндө бизнес жасаган эмес. Азыркы убакытта бизнес жасап, аргин акчаларды салып коюп, бензиндерди таштырып, тиги базарларды аштыртып, торговый центрларды аштыртып койгонун, строительный фирмаларды аштыртып, Кыргызстанда, Дубайда иштетип атканын баарыбыз билебиз. А бул бажыга чейин ушул ишти жасап жүрсө, анда башка суроо эле. А бул бажыдан кийин жасап атат бул. Миллиарддарды, миллиондорду жасагандан кийин. Бирок, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, көп адам кусуш керек. Көп адам мамлекетке төлөш керек. Бул кусуу деген мыйзамда жок. Бирок ушуну бир билгиле. Мамлекетти тоноп, мамлекетти урдаган адамдар полностью бүттүгү мамлекетке бардык байлыктардын баарын кайтарыш керек. Аны мамлекет кайтарыш керек. Садыр Жапаров менен Ташиев келгенден кийин мамлекетте кандай өнүгүү, кандай өсүүлөр, эмне деген имараттар, эмне деген жолдор, эмне деген айлык акылар, пенсия пособиялардын полный бүттүгү көтөрүлүп атат. Булардын полный бүттүгү коррупционерлердин, уурулардын чөнтөгүнө кетип аткан коррупциялык схеманын полный бүттүгүн бууду. Ошон үчүн жана коррупционерлер полный бүттүгүн кустуртуп атат мамлекетке. Бул Ташиев менен Садыр Жапаровдун чөнтөгүнө кеткен жок. Бул жерде атайын кустургандан акча канча миллиард каяка кеткен полный бүттүгү онлайн түрүндө көргөзүлүп турат. Жалган маалыматтарды таратып, ой, тетигил эмени таможенный полный бүттүгүн Сабыр Жапаров башкарып атат, тигил жана Кангандиевдин баласы башкарып атат, бул башкарып атат. Бунун баары жалган маалымат. Таможенныйдын өзүнүн председатели бар, официалдуу түрдө. Если Садыр Жапаров менен Ташиев мамлекетти тоноп аткан болсо, мамлекетти урдай турган болсо, Атамбаев, Сооронбай, Акаев, Бакиев, Отунбаевга окшоп, 5 президентке окшоп, эчтеке салбай, кумтөрдү да албай, мамлекетке ушундай чоң-чоң иштерди жасабай, тынч отура берсе, урдап туруп тынч чет мамлекетке чыгып кетсе болмок. Бирок булардын ой пикири, булардын максаты мамлекетке бир нерсе жасап кетели, тарыхта калалы деп атат. Ташиевдин өмүрү, Садыр Жапаровдун өмүрү чындыгында коркунучта. Булар 30 жыл өмүр бою мамлекетти тоноп келген уурулар менен күрөшүп атат. Жана кылмышкер өзүн мыйзамдагы уурум деп эсептеп жүргөн уурулар менен күрөшүп атат. Жана алардын тегеректегилери менен күрөшүп атат. Бул оңой олтоңго турбайт. Биз ошондой оор убакытта, ошондой кыйынчылык убакытта бул адамдарды колдоп, колуна кол, бутуна бут болуп жардам беришибиз керек. Матраимовго окшогон адамдар, Бабановго окшогон, Коёнго окшогон адамдар акча берип койсо, ошолор митинг жасайбыз десе, ошолор төңкөрүш жасайбыз десе, ошолордун таламын талашкан токтотушубуз керек. Мен ушуну бир билип койгула. 4-октябрь күнү шайлоо болгондойн 5-октябрда Ала Тоо аянтында саат 7-нин тегерегинде Бабановго кайрылгам. Ошондо Бабановдун балдары жанагыл сүткө тойгон күчүктөрүн полный бүттүгү мага келген. Бабанов, эртең сага бийлик керек болсо, келип бийликтин алдында туруп алба. Азыр кел да лидер бол дагыл давай биздин башыбызга тур деп айткан адам бири мен болчумун. Мына ошол жерде 10 миңден кылкылдаган калктын алдында мен сүйлөгөм. Мен бир тууганымды камап койду. Садыр Жапаров түрмөдө жатат. Мына Садыр Жапаровдун ошо таламын талашып, ошол менен камалган. Мына азыркы убакта талашта эбесте деп мен айткам.
Аны ошо жерде көргөн адамдар, билген адамдардын полный бүттүгү билет. Мен ошондо Сооронбайга ошо жерде 10.000 адам кылкылдаган адам чыкканда Сооронбайга айткан ошо коркпогон, азыр мен көчөдө жүргөн но Матраимов коррупционер уурудан коркмок белем. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, уурун ууру деп баалайлы. Бандитти бандит деп баалайлы. Эл уулун эл уулу деп баалайлы. Силерге официалдуу түрдө мамлекетке өзүңөр шайлап, мамлекетке өзүңөр колдоп берген адамды колдобой азыркы убакта кордой турган болсоңор, коргой турган болсоңор, анда биз Ливиянын кейпин кийип калыш толук ыктымал. Убагында Муаммар Каддафи не деген нерселер жасаган мамлекет үчүн бекер эле жүргөн адамдарга $500 зарплата берген. Мамлекеттик полный бүттүк нерсенин бардыгы бекер болгон. Эмне үчүн азыркы убакта кымбатчылык болуп атат? Эмне үчүн азыркы убакта ушундай бардыгы көтөрүлүп атат? Мамлекетти полный бүттүгү сазга эмес, сормосозго киргизип, итке эмес битке миндирип койгон, ушуга окшогон, Матраимовго окшогон, Атамбаевге окшогон, Сапар Исаковго окшогон, Бабановго окшогон адамдар. Айтылбаган көп сырлар бар. Бирок тымызын митинг жашайбыз деп, тымызын даярданып атканда күчтөр бар. Алардын полностью бүттүгүн биз 100% билебиз. Убагы келгенде сөз түрдө жооп берет. Урдаган адамдардын баары кузсун. Куза турган, мамлекетке кайтара турган, мамлекетке төлөй турган убакыттары келди. Биз мамлекет өнүгө турган, өсө турган убакытка жеттик. Ошого баарыңардан суранам, урматтуу элим. TikTok тармагында, Instagram тармагында, айрыкча TikTokто жалган маалыматтарды таратып, тоону берип жиберипир, буну берип жиберипир, тигини берип жиберипир дейт. Ушул убакытка чейин мына баалап атасыңар Атамбаев деп. Атамбаев не иш кылды? Атамбаев 7 жыл аралыгында кара балта менен Бишкек жолун бүтүрө алган жок асфальтты. Мына бул факты. Жалган десе мына жерге комментарийге жазсын. Ошол мынаки могул эме Ош Бишкек жолу жаңы салынган жол, $1 канча миллион кредит алынган Кытайдан. Ошону Атамбаев баштаган. Атамбаев баштаганда бул 2020 жылга чейин бүтүш керек болчу. Тилекке каршы 2020 жылга чейин бүткөн жок. Бул общий 6 жылдык проект болчу. Кана 6 жылда бүткөнү. Значит, Атамбаевтар баштагандан кийин кайфовать этип, жана $60 $600 алып, жана ТЭЦти катастрофа кылганда булар жүрө беришкен. Садыр Жапаров келип, мына азыркы убакытта кече туннелдин ачылышы болду. Дагы да бүтө элек. Мына Садыр Жапаров ошону бүтүрүп атат. Нечендеген мектептерди салып койду. Нечендеген садиктерди салып койду. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, $3 миллиард ушуну бир билгиле. Карзыбызды төлөп койсок болот эле, минтсек болот эле, тигинсек болот эле деп. $3 миллиард армияга техника алды. Мына 3 миллиард сом эмес, $3 миллиард. Эми силер үчүн иштеп аткан, келечегиңер үчүн иштеп аткан, мамлекетиңер үчүн иштеп аткан адамдар тепкилешиңер керекпи? Же Матраимовго окшогон, же миллиардтарды жыйнап алган Көлбаевге окшогон, Алкашқа окшогон Атамбаевтарды колдоп ошолорду патриот дешиңер керекпи? Мен аларды түшүнөм. Алардын Апрель телеканалы бар, Клоп деген сайттар бар, алардын Кактус деген, Азаттык деген, жана башка Сентябрь деген, жана башка Назар Ньюс деген сайттары жалданма телеканалдар бар. НТС деген телеканалдар бар. Анткени алар 30 жыл аралыгында полностью бүттүк тамырларын полный бүттүгүн. Бүтүндөй Кыргызстанга, Кыргызстанды бүтүп Дубайга, Дубайды бүтүп Россияга, Россияны бүтүп Испанияга, мамлекет Америкага чейин барган. Матраимов ушунчалык таза адам, ушунчалык ак адам экен. Эмне үчүн Матраимовду АКШ, Америка кара тизмеге киргизди? Аны камалат деп ага уже санкция койду. Неге? Анткени бул чоң коррупционер, өтө коркунучтуу, мамлекетке коркунучтуу адам, ошон үчүн ошону койду. Ушуну бир билгиле, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Баарыбыз карайлы, баарыбыз билели. Мен ойлочумун мурда 3 жылда, 5 жылда мектепти өткө деп. Садыр Жапаров келип 15 мектепти 3 айда бүтүрүп койгондон кийин таң калып эле калдым.
иштесе болот турбайбы? Мына азыркы убакытта куруп аткан Каныбек Туманбаев мына кече жакында эле айтты, январдын 10-унда Ак үйдүн капсуласы башталган экен. Ошол капсуланы мына азыркы убакытта 10 айга жете элек. Ошол убакыттын ичинде мына атадан калган мурас деп кыйкырып аткандар Ысык көл мейманканасы бузулбасын дегендер. Кандай деңгээлде салынып атат? Кыргызстандын тарыхында мындай чоң имарат, мындай чоң ак үй салынган эмес. Ушуну бир билип койгула. Бул бир эле эмес, буга окшогон объекттер миңдеп саналат. Жана башталып аткан жана бүткөндөр толтура. Өзүңөр көрдүңөр, профсоюзду көрдүңөр. Профсоюзда канча деген миллиард, 7 миллиард сомду жеп коюп туруп, 7 метрде эчтеке салбаганын өзүңөр көрдүңөр. Аны президенти Садыр Нуркожоевич айтты. 150 миллион сомго профсоюздун мына жерин алып туруп, зыңк этип туруп, мына эс алуучу борборлор салып койду. Буга не дейсиңер? Ушунчалык иштеп аткан адамдарды тепкилеп, анан мамлекетти тоноп, мамлекетти уурдап, сазга батырып кеткен Матраимовго окшогон, Атамбаевге окшогон, Акаев, Бакиевге окшогон адамдарды мактап отурасыңар. Мен так айтайын. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев, Бакиевдин куйругу Бакиевдин адамы эмес. Ошолордун эски сүрөттөрүн чыгарып атат. Бакиевдин куйругу Бакиевдин адамы мына азыркы убакытта абакта жаткан, 4 көчөнү берип жүргөн, мамлекетте толтура жерлерди саткан Токмоктун тушун Каркыра 620 гектар, Маймак 7 гектар жана Көксай 5000 гектар жерди берип жүргөн, жана башка эс алуучу борбор Радуга Вестти берип жүргөн Мадумаров болгон. Мадумаров мен Бакиевге каршы чыккандай жок, каршы чыккан эмес, тескерисинче эмеге жанышка камчы алып берип, камчы менен саба деген. А булар ошол убакытта иштеп калган, бирөө МЧС иштеп калган, бирөө ошол убакытта жогорку кеңеште депутат болгон, жана антикоррупцияны эметип жетектеген адамдардын бири болгон. Мынчалык жакын адам болгон эмес, мисалы тегел Атамбаевчалык жана эмечелик Мадумаровчалык жакын адам болгон эмес. Ошон үчүн урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, объективдүү бололу, адилеттүү бололу. Nazar News деген сайт ким акча берсе бүттүгүн жамандай берет. Силер ушу патриотсыңарбы? Мына мындай болот экен, мына Тилекмат минтип айтты, Атамбаев минтип айтты, тигинтип айтты деп только пропаганда кыласыңар дагы, только эметип төңкөрүшкө үндөйсүңөр. Жана башка сайттар кекиртектен толуп атат. А ошолордун аркасында команданы ким берип атат? Жашырын Матраимов берип атат. Матраимов кече ким жанынан кармалганын билбейт дейсиңерби? Матраимов азыркы убакта каякта экенин билбейт дейсиңерби? Билебиз, бизде толук түрдө факты бар. Бандиттердин мына азыркы убакта Атамбаевдин жанында жүргөн бир бандит качып жүргөнүн да билебиз. Миллиарддарды, миллиондорду тоногонсуңар. Учур келди, давайте куса турган убактыңар келди. Төлөгүлө, мамлекетти силерге окшогон коррупционер уурулар мамлекетти башкарбаш керек. Мына азыркы убакта Ташиев, Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич жанын берип, уйкудан калып, канча деген ой басып, тытынып, бир күн карасаң Таласта, бир күн карасаң Европада, бир күн карасаң Америкада, бир күн карасаң Көлдө, бир күн карасаң Ошто, бир күн карасаң Жалал Абадта, бир күн карасаң Бишкекте. Ошентип тытынып иштеп жүрсөт. Ошентип иштеп жүргөн адамдарды азыркы убакта тепкилеп жатасыңар. Жанагы диванный эксперттер колуңардан коко тейин келбейт. Силерге компьютерди берген, телефонду алып берген, зарплатаңарды төлөгөн, силер болду бүттү. Комментарий жазгандан башка эчтеке билбейсиңер. Ким мисалы Мадумаровду ким кармады? Президент болбосун деп. Айланайындар, Садыр Жапаров абакта 3 жыл аралыгында 4 жылга жакын убакыт жатты. Ошол убакытта каалашыңарча Мадумаровду депутат кылып алсаңар болмок, каалашыңарча тегел президент кылып алсаңар болмок. Ким силердин колу бутуңарды тушады? Мадумаровдун 2010 жылдан баштап 2020 жылга чейин ровно 10 жыл аралыгы болгон. Анын аралыгында 2 жолу президенттик шайлоо өттү. Ошол президенттик шайлоо өткөндөн кийин каалагандай кылып туруп, шайлап туруп, көтүрөтүп туруп эметип албайт белеңер. Значит, мамлекетте Мадумаровдун 6% гана орду бар экенин кече жана парламентте президенттик шайлоодо көргөзүп койду.
Атамбаев Мадумаровдун тарапташтарына монтөл айткан. Мен айтып коеюн ушуну бир. 15-жылы гитара деп туруп өткөрбөй койгон. Эмне үчүн Мадумаровдун тарапташтары барып туруп ошондо ызы чуу чыгарган эмессиңер? Ошондо Атамбаев сен сөкүрсүң. Сен Атамбаев мындайсың. Алкаш сен уурусуң деп айта алган эмессиң. Анткени ал алкаш полный бүттүңөрдү упокоить туруп баарыңар камап салмак. Садыр Жапаровдун тарапташы менин бир тууганымды, Садыр Жапаровдун бир туугандарын, анын тарапташтарын полный бүттүң баары суу алып барып камаганда камап салмак. Үй бүлөлүк башкаруу болуп атат, үй бүлөлүк башкаруу минтип атат дейт. Айланайын. Үй бүлөлүк башкаруу деген Атамбаевдин убагында башкаруу. Үй бүлөлүк башкаруу деген Сооронбайдын убагында башкаруу, бир туугандары башкарды. Атамбаевдин убагында Икрам башкарды. Үй бүлөлүк башкаруу деген Бакиев, Акаевдин убагында, үй бүлөлүк башкаруу деген Отунбаев убагында болгон. Садыр Жапаров ага жол бербейт. Садыр Жапаров бүттүгүнө өзү чечет. Мен Садыр Жапаровду билген адам катары. Садыр Жапаровда характер бар. Түрмөгө жаткызып, колубутун кескилеп, ата апасынан айырсаңар дагы кандай зомбулук көргөзсөңөр да кумтөрдү алып койду? Алып койду. Бул адам эркек экенин, бул адам айткандан кайтпайт экенин, мамлекетке иш жасайт экенин көргөзүп койду. Кумтөр аферасы менен күрөшүп, мына азыркы убакытта Кудайга шүгүр 53 тонна алтын турат мамлекетте. Кудай буйруса, бул алтын менен эле чектелбейт. Коррупциялык схеманы полный бүттүн кам буугандай бууп атат. Ушул убакытка чейин урдап келген коррупционерлердин полный бүттүн камап туруп, алар жоопкерчиликке тарттырып атат. Жана Элит Хаус, Авангард дегендер, жана башка строительный фирмалар, Эмарк башкалар эмнеге камалып кетти? Алардын полностью бүттүгү Камчу Көлбаевге окшогон, Райым Матраимовго окшогон алар шестеркасы болгон. Ошол адамдар, ошолордун шестеркасы. Алар жөн эле лицо главный. Мындай айтканда жөн эле фигура. Акча тигилердики, тигилердин акчасын адалдаштырып турган. Айлантып турган мындай айтканда. Алардын бизнесин өнүктүрүп өстүрүп турган. Ошого окшогон коррупционер, полмүттү ошого окшогон уурулардын баарына бөгөт коюш керекпи? Же элдин уулу деп эле бир үй подарок этип койсо, бир ат подарок этип койсо, же той берип койсо эле элдин үйүндө эле отуруш керекпи? Ошо урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңар кайдыгер карабагыла. Мамлекетте кандай иштер болуп атканын, кандай иштер жасалып атканын көрүп атасыңар. Мамлекетти мурдагы 30 жыл аралыгы менен азыркы 3 жыл аралыгын салыштыргыла. Кудай буйрса, Кудай кааласа толтура нерселер болот. Жакшы нерселер али алдыда. Президентибиз Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичти колдоп туралы. Анын тегерегиндеги мына адамдар кандай иштеп аткандарын, кандай тытынып аткандарын көрүп атасыңар. Мамлекетте кадр маселеси боюнча бир аз таңкыстык, бир аз адашуу бар. Туура эмес ушу чечимдерде болуп кала атканы бар. Алардын полный бүттүгүн оңдосо болот. Алардын баарын өз ордуна келтирсе болот. Ага сунуш берип, ага туура айтып, туура түшүндүрсө, полностью бүттү ордуна келе турган нерсе. Ошого баарыңардын ишиңерге ийгилик. Матраимовдун тарапташтары, мен Матраимовго душман эмесмин. Матраимов мамлекет тоногон, ал жашыруун эмес. Матраимов өзү сотто тастыктап далилдеп 2 миллиард төлөп бергени, мен коррупционермин, уурум дегени бул факты. Мен болгону фактын айтып атам. Мамлекетте болуп аткан кырдаалды айтып атам. Мамлекетте болуп аткан иштерди айтып атам. Ошон үчүн азыркы убакытта колдогонго, жакшы сөз айтканга ичибизден ошону аябайлы жок дегенде. Анан мамлекетти урдап кетти, мамлекетти ташып кетти, мамлекетти минтип кетти. Садыр Жапаров менен Ташиев Кыргызстандан чыгып кетти, башка жакта жашайын деген ой жок. Тилекмат Куреновго окшоп, Ысык көл областында төрөлүп, ал жактан куулуп, айылынан баарынан акча алып, жерперлердин полный бүттүгүн сатып, мамлекетти тоноп атасы. Аяктан куулуп, наныңа келип, ал жактан да куулуп жүргөн адамдардан эмес. Булар тектүү, окуган, чокуган, өз айылында жүргөн адамдар. Өз айылын ошо полный жардам берип, ошо областты, мо республикалык деңгээлде жардам берип жүргөн адамдар эле. Ошо баарыңардын ишиңерге ийгилик. Кудай буйрса, Кудай кааласа баары жакшы болот.
мен бұл жерде болгону чындыкты гана айтып атам. Силер Матраимовго окшогон, силер Атамбаевго окшогон ууру коррупционер эски шакалдардын көчүгүн жалап жүрүп отуруп, мамлекетти ушундай деңгээлге алып келгенсиңер. Силер ошондо айтсаңар чындыкты, мамлекетти өнүктүрөлү, өстүрөлү десеңер, мамлекет бир кадам болсо да жылмак. Силер айта алган эмессиңер, алар менен чогуу урдагансыңар. Эфир негизи чынында узак болуп кетти. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум. Көрүшкөнчө. Ууру дейли, жегишти дейли. Жегиштердин полный бүттүгү мамлекетке куссун, мамлекетке төлөсүн. Мамлекетте сала турган проектлер, сала турган иштер миңдеп турат. Ошолордун полный бүттүгүн ишке ашырыш керек. Али көп коррупционерлер, көп уурулар камалат. Парламентте отурган сөрөйлөр да бар, алар да камалат. Алар ким аркылуу келген, кандай болгон, кандай бандит болгон полностью бүттүгү жакында ачыкка чыгат. Ошого баарыбыз колдоп туралы, буюрса али алдыда. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум.